Афганистан Ислам Республикасындағы Улуу жана Кичи Памир аймагында жашаган этникалык кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Өкмөттүн маалыматы боюнча 70 тоннага жеткен азык-түлүк жана буюмдарды алууга өкмөт 5 миллион сом бөлүнгөн. Экспедиция азык-түлүк, жылуу кийим-кече, жылытуучу мештерди, дары-дармек, медициналык буюмдар жана башка буюмдарды алып барган. Гуманитардык экспедициянын курамындагы медицина кызматкерлери памирликтерди медициналык кароодон өткөрүп, төрөт кабыл алып жана катуу ооруп жаткандарга шашылыш жардамдарды көрсөтүштү. Ошондой эле экспедициянын мүчөлөрү Кичи жана Улуу Памирдин тургундары менен жолугуш өткөрүп, анда Кыргыз Республикасынын аймагынан балдарына билим берүү маселесин талкуулашкан. Памирлик кыргыздар кыргыз бийлигине жана элине колдоо көрсөткөнү жана берген жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Экспедициянын мүчөлөрүн Ауганстандын аймагынан Афганистан Ислам Республикасынын тышкы иштер министрлигинин миграциялык кызматтын, Бадахшан провинциясынын жана Вахан районунун администрациясынын өкүлдөрү жана Афганистан Ислам Республикасынын премьер-министринин этникалык кыргыздар маселеси боюнча кеңешчиси Ажи Махмуд тосуп алган. Биз Кыргызстан өкмөтүн жылыга бизди эстеп, биздин эт боор туугандарыбыз бул катык жолдо кыйналышып, шунда бизге жардам жеткирип турганыга көптөн көп рахмат, кулдук айтып, ыраазычылык билдиребиз. Бизге керектиктерин баарын алып келипсиздер, пешке алып келипсиздер, ун, күрүч, туз бизге керектик ушул анан Памирда бизде мында бир ачлык жок айдап жаңдай бир мында жегидей өзүңөр жылга көмөк кыласыңар. Кыргызстан туугандыктарга көптөн көп чоң рахмат. Биз сиздердин кол бутуңарбыз. Бизди иншалла дайыма унутуп калбайт деген тилектерибиз бар. Силер Кыргызстан биз мана ушул ала тоодой бизге топуру барчы. Бизге башка улуттарга болсо да биз кыргыз дөөлөтбүз, өкмөтүбүз бар деп мактанабыз. Анан көптөн көп бизге ал кишилерге салам деңиз, силерге да көптөн көп рахмат.